Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн Кыргызстанга репатриациялоо тартиби жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн жеткирүү тартибин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды жүргүзгөн туугандарына же адамдарга мамлекеттик финансылык колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып токтом кылынат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 февралда биринчи чет элдик иш сапары менен Россия Федерациясына кетти. Иш сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, өлкөлөрдүн өз ара натыйжалуу байланышын өнүктүрүү келечегин талкуулашат. Мындан тышкары Россиянын бизнес коомчулугу, ошондой эле Россиядагы мекендештер жана студенттер менен жолугушуусу күтүлүүдө. 22 февралда Баткен облусунун Лейлек районундагы Борбордук Арка жолунун боюнда жайгашкан ресторанда Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолугушту. Жолугушууга Кыргызстандын Лейлек, Тажикстандын Гафуров райондорунун акимдери, прокурорлору, милиция, коопсуздук жана чек ара кызматтарынын аймактык жетекчилери катышты. Анда эки өлкөнүн аймагында чек араны мыйзамсыз кесип өтүү айыбы менен кармалгандарды алмашуу талкууланды. Эсиңиздерге салсак, 16 февралда Тажикстандын күч органдары 5 кыргыз жаранын кармаган. Айрым маалыматтарга караганда кармалгандардын саны 5тен көп. Ал эми Кыргызстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн Тажикстандан 15 жараны кармалууда. Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаеванын экс макамын алууга 15 000 кол топтолду. Бул тууралуу активист Чыңгыз Капаров маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында Роза Отунбаева шайланган шайлоо атаандаштык негизде өткөн эмес. Ал эми Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы мөөнөтүнөн мурда отставкага кетти. Экөөнүн убагында тең өлкө жоготууларга учурады, дейт Чыңгыз Капаров. Демилгени парламентке өткөрүү үчүн 300 000 кол топтоо зарыл. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдында бүгүн аталган мекеменин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди боштондукка чыгарууну талап кылган акция өттү. Ага Сегизбаевдин жакындары жана тарапташтары саясий куугунтуктун токтолушун жана соттун ачык өтүшүн талап кылышты. Мындан тышкары алар Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы Жылдыз Чодобаеваны дагы бошотууну талап кылышты. Москвада терактка айыпталып соттолгон кыргызстандык жаран 3-чү топтогу майып Талант Онуровду алып келүү маселесин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев бүгүн 24 февралдагы отурумда айтты. Депутаттын сөзүнө караганда Талант Онуровдун апасы Динара Сагынбаева уулун Кыргызстанга алып келүүнү өтүнүп, бийликке жана башка тараптарга кайрылган. Онуровдун апасы уулун кайтарып келүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүп арыз бергенин Кыргызстандын акыйкатчысы да ырастады. Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, арыздын негизинде Кыргызстандын акыйкатчысы Москва прокуратурасына кайрылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу жүк ташуучу унаалардын Бишкек-Ош жолу менен жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы маалымдагандай, жүк ташуучу унаалар бүгүн 24 февралда саат 15:00дөн тартып, 25 февраль күнү таңкы саат 5:00 чейин Сосновка бекетинен ары өткөрүлбөйт. Жолдун жабылышы аталган магистралдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол тыгындарынын алдын алуу максатында ишке ашырылды. Ушундай эле чектөө Жалал Абад облусундагы Арал бекетинде да киргизилет. Бир суткада 24 кишиден вирус аныкталды. Бишкек шаарында 12, Чүй облусу 3, Ош облусу 3, Нарын облусу 4, Баткен облусунан 2 кишиден вирус табылды. Өткөн суткада COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок.